Илим алуу, ийне менен казган кудук, кудуктун суусу болот эң бир тунук. Дал ошондой тунук билим алуу үчүн адамга керек болот туруктуулук. Демекчи, урматтуу мусулмандар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу көрөрман, эгер сиздин уулуңуз 9 классты бүтүп, же көчө чаңытып кетмей болсо, же кайсы бир жогорку жайга тапшырмай болсо, же куржунун көтөрүп Россияны көздөй жумушка жөнөгөн болсо, сиз бир аз ойлонуңуз. Мына биздин имам Муслим медресебиз 5 жылдык илим билим, дини илим билим медресеси ачылуу аземинде жакындап турат. Мындай айтканда 1 сентябрдан баштап Бишкек шаарынан 10 километр тоо жакты көздөй жакшы бир салкын жайлоо сыяктуу айылда биздин медресе окуучуларды кабыл алат. Мен сиздерге айтар кеңешим, балдарыңыздар ошол жаштыгында Аллахты таанып, Куранды үйрөнүп, сүннөт менен жашоону үйрөнүп, туура эмне, туура эмес эмне, ак эмне, кара эмне, коррупциянын, сүткордуктун, жамандыктын, зулумдун арамын билип, туура жол менен жакшы тарбияланса, кийин кандай кесип болбосун, мейли кандай кесип болбосун, аны 2 айлык, 1 жылдык, 6 айлык курстардан үйрөнүп ала берет. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, балдарыңыздарды дини илим билим алуу үчүн медресеге жибериңиздер. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын негизинде Орта Азиядагы калыптанган өзүбүздүн эң туура мазхабыбыз Абу Ханифа мазхабында, Ханафи мазхабында, жана өзүбүздүн акыйдабыз Матуриди акыйдасында, жалпы Кыргызстандагы медреседеги окуу китептери бизде дагы окутулат. Ошондуктан барыңыздар, балдарыңыздарды жибериңиздер. Кабыл алуу 25 август күнү болот. Кошумча маалыматтар үчүн, кошумча суроолор үчүн төмөндөгү даректерге, телефон номерлерге чалыңыздар. Биздин устаздар жумуш үстүндө баарыны сиздерге түшүндүрүп берет. Эң негизгиси ушул устаздарыбыз, алымдарыбыз, чоң жетишкен алымдарыбыз 1000 километрден баштап 5000 километрге чейин ысык өлкөлөргө барып, 45 градуста 7 жыл, 10 жыл окуп, келип, кыйналып, илим алышкан. Ошон үчүн алардын канчалык курбанчылыгы көп, ошончолук баркы дагы, өтүмдүүлүгү дагы курч, жакшы. Ал эми азыркы балдарга биз ошол жактардан илим алып келип, ошол Бишкектин эле койнунда, жакын жерде ушундай медреселерди шарты менен, толук шарты менен, заманбап шарты менен жакшынакай кылып, устаздарды дайындап окутканы турабыз. Балдарыңыздарды бериңиздер. Буюрса, бир аз жылдардан кийин балдарыңыз алым болушуга керет. Андан кийин кандай кесип кылбасын, сизди уят кылбайт, элге зыян тийгизбейт, уурук кески болбойт, жана мамлекетибиз үчүн патриот болуп, адал таза иштеп берет. Ал эми биздин медресебиздин өзгөчөлүгү кыргыздын өзүбүздүн мекенди сүйүү жана патриоттукка үндөө. Эң негизгиси ошол өзүбүздүн нукуралыгыбыз, өзүбүздүн эң жакшы туура багытыбыз, ошол тилибиз, ошол ата бабабыздан келе жаткан үрп адатыбыз жана жакшы маанайда балдарды окутуу. Ар дайым сыйды үйрөтүү, ата энени сыйлоо, коңшулар менен мамиле кылуу, үйлөнгөндөн кийинки маселелер баары басым жасоо менен биз окутуп тарбиялап бергенге даярбыз. Балдарыңыздарды буюрса күтөбүз. Ал эми кабыл алуучу документтер: паспорту болсо паспорттун көчүрмөсү, туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, ата эненин ыраазычылыгы каты, жанагындай арызы, жана ошондой эле жашаган жеринен аныктама справка, 086 медициналык справка, жана ошондой эле ошол мектепти 9 классты бүткөндүгү тууралуу аттестаттын көчүрмөсү. Мына ушундай эң негизги документтер жана төмөндөгү номерлерден ашыкча кошумчаларын сурап алсаңыздар болот.